Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында биздин Telegram каналга, описаниянын астына кирип Telegram каналга катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп деген YouTube канал жакында жабылышы мүмкүн, азыр болсо иштеши мезгил менен токтоп атат. Ошон үчүн биринчи Telegramдан көрүшөбүз, андан кийин YouTube'дан көрүшөбүз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынын мурдагы президенти, азыркы учурда Собездин орун басары Дмитрий Медведев мигранттарга жөлөк сөзүн айтты. Алар анын сөзүндө болсо, ошо мигранттарга көп тийишпейли. Себеп деген Россияга мигранттар керек, жумуш күчү керек, ошол себептен көп тийишпейли деп чогулушта айтып кетти. Бул тууралуу азыр видеону көрүп коюңуздар, андан ары биз сөздү уланталы. Дмитрий Медведев заявил, что без миграционной политики страна может треснуть. При этом иностранные рабочие все еще нужны, считает бывший президент России. Миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь. Вот просто сказать, знаете, о том, что вот они там все провалили, а мы молодцы, мы с вами не можем. У нас в этой сфере тоже очень много проблем. Другой вопрос, что действительно вот те страны, которые вы упомянули, они в полной мере показали, что вообще может произойти со страной, если этим не заниматься в угоду неких там каких-то там либеральных ценностей или еще каких-то ценностей. Страна может просто треснуть. К теме мигрантов, по словам Медведева, после некоторых трагических событий приковано все внимание общества. Приезжие, как считает чиновник, должны жить по местным правилам и стать частью страны, знать язык и историю России. Они должны правильно себя вести, не должны навязывать никакие порядки, заявил зампред Совета Безопасности. К ним тоже нужно относиться с определенным уважением, все понятно, значит, но тем не менее они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь, в наш быт. Урматтуу мекендештер, негизде бул Медведев айткан нерсе бул сигнал. Күч органдарына деле Медведев бул Россия Федерациясында эң таасирлүү политиктердин бири, ошол себептен бул күч органдарына, башка органдарга сигнал катары жөнөттү. Эми бул сигналды башкалар тезирээк кабыл алат. Депутаттарга караганда, сенаторлорго караганда ошо аброюнун сөзүнүн күчү чоңураак, аброю көбүрөөк, ошол себептен бул жөнөткөн сигнал жакшы таасир этет мигранттар үчүн. Бирок ошол учурларда Россия Федерациясын Совет Федерация деп коет, ошонун сенатору Вадим Деньгин мигранттар депортация болуп атканда өз акчасына кетсин деген сунушту кирип жатат. Аны болсо жакын арада мамлекеттик думага сунуштайм деп жатат. Россия Федерациясына келип атканда мигранттар өзү акча төлөп кирсин, анан кийин кокусунан кийин депортация боло турган болсо, ошол акчадан өзү кете берет деп. Баарыбызга белгилүү болгондой, эгерде чет элдик жаран депортация болсо, Сахарова алып барат. Сахарада бир нече күн, бир нече жума кармагандан кийин Кыргызстанга, мисалы үчүн, жөнөтөт самолет менен. Ар бир мигранттын эсеби менен 38 000 рубль жок дегенде бюджетте кетет, 38 000 орточо эсеп менен. Андан да көбүрөөк кетиши мүмкүн, мигрант канча ал жерде жашап калат. Ошол себептен ушул акчаны же болбосо мигрант өзү төлөсүн деп атат, же болбосо мамлекет тарабынан төлөнүп туруп, анан кийин кетсин деп атат. Эми бул биринчиден сунуш, экинчиден болсо бул Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө негизи тийишпеш керек. Себеп деген биз мигрант эмес, биз эмгектенүүчү деген статуска ээ болобуз. Орусча айтканда трудящийся. Ошол мекендештер, негизде документтерди тазалаңыз. Себеп деген 2025-тен баштап мыйзам күчүнө кирет, полиция депортация кылганга толук укугу бар. Ошон үчүн биринчи ирет эмгек келишимди квартирага сөзсүз түрдө собственник менен регистрацияны кылыңыздар. Анан эгерде документтериңиз туура эмес болсо, муктаж болсоңуздар, кирди чыктыга көп үй бүлөлүү болсоңуздар, биз иштешип жаткан жамаат бар, ошого кайрыла бериңиздер. Волгоградский проспект 4-выходда. Телефон номерлери болсо +79 25 465 68 40, экинчи номери +79 29 633 74 65 Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Ошол мекендештер, анан кийин жакын арада, Кудай буйрса, миграция жаатында бир жакшы сигнал болчу болуп атат. Аны жакынкы айда ошо регистрация тууралуу силерге дагы маалыматты тактап туруп, анан айтып беребиз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Мекендештер, салам алейкум. Асман Экспресс уюмунун жамаатына чоң рахмат. Кыргызстанга документти бир нече жолу
жөнөттүк, бир күндө жеткизип берди. Доверенность, паспорт болгон буюмдарды оюнчук чоң жүккө чейин жөнөтүшөт экен. Волгоградский проспект метросунан биринчи выкатынан болгону 30 эле метр. Волгоградский проспект 32, корпус 2. Телефон номери болсо +7 903 146 0003. Эч кимге жалдырбай аэропортко барбай эле тапшырасыңар, бир күндө Кыргызстанга жеткизет.